Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Суу шаарынын тургундары, сиздер менен бүгүн жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен Жээнбекова Чолпон Абдылдаевна номер 7 Кара Суу округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп жатам. Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн программам менен тааныштырам. Эгерде мен Жогорку Кеңешке депутат болуп калсам, мен ушул Кара Суунун эли үчүн эмнелерди кылам, эмне иштерди аткара алам деп программам менен тааныштырайын десем, бүгүн жолугушууга эч ким келген жок. Өзүм мен депутаттыкка кандидатурамды койгондо мага көп адамдар айтты эле, Чолпон, эмне кыласың ал жака коюп, ал жакта деген олигархтар, бизнесмендер өтүп кетет, элдер добушун сатып салат дегенде мен айткам, жок, элдер сатпайт, элдин аң сезими өзгөрдү, баягындай эмеге бизнесмендерге шайлабайт, элдер акчага сатылбайт деп койгом да кандидатурамдычы. Анан бүгүн азыр келип алып, эл жоктугун көрүп алып таң калып атам. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, бул эми Кара Сууга эле эмес, баардык жерге тиешелүү. Мисалы азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп кандидаттар кыдырып, мисалы 5000 адам чогулткан эч ким жок, 500 1000 адам чогултушуп атат да. Анан алар деле жөн эле келген адамдар эмес экен да, көрсө акча алып, агитатор болуп, ошо негизинде эле келип, мындайча айтканда ради галочки же показуха деп коет го, орусча кыргызча кандай айтылат, ошондой көргөзмө, жөн эле ушул депутатты эл колдоп атат, мынтип атат деген көргөзмө үчүн эле атайын бир дежурный адамдар эле жүрөт окшойт. Мен өзүм Кара Суудан агитатор алган жокмун, мен 5 эле агитаторум бар. Анан ошол 5 агитаторума айттым, могул жерде чогулуш болот, силер келбегиле дедим. Чогулушка агитатор келбеш керек. Алар агитация үгүт иштерин жүргүзүп, жерлерде силер жүрө бергиле, иштей бергиле. Бул жерге элдер келсе, чогулушка келсе келет, келбесе келбейт дедим. Бирок эч ким келген жок. Чынында программамды жакшылап даярдап келгенмин. Бул менен биз токтобойбуз, урматтуу көрөрмандар. Менин баягы эме деп коет го, самалыктарымды көрүп туруңуздар. Шайлоонун аягына чейин Кудай кааласа барабыз, бирок биз 1000 деген агитаторду албайбыз, адамдарга акча таратпайбыз, таза шайлоого ишенип баратабыз. Эми процесс кандай болот экенин буюрса көрөбүз. Бүгүнкү биздин күнүбүз ушундай болуп жыйынтыкталды. Негизи Кыргызстанда качан таза шайлоо болот? Комментарийге жаза кетиңиздерчи.